чынында эле сиздин президент менен дал ушундай туугандык мамилеңиз жогорку кеңеште кайсы бир таасирди арттырууга себеп болуп жатабы? Мен депутат болорумду Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болорун аны эч ким билген эмес. Сооронбай Жээнбековдун кудалары ошол жогорку кеңеште парламентте депутат болуп отурду. Бизнесмендердин, карапайым кишилерди коркутуп, анча-мынча бизнестерин тартып алып, агама да айттым. Пенсияга чыгып, пенсияң менен эле акырын оокатыңды кылсаң болот. Кол көтөргөн мыйзамсыз да. Бул жоопкерчиликке тартылыш керекпи? Кол көтөргөн үчүн ал өзүнчө Ыдырыс Исаков барып тарткан. Президентти курчаган айрым адамдар туура эмес иш алып барып жатканын айтып, керек болсо алардын аттарын ачык айтууга дагы даяр экениңизди айткансыз. Алар кимдер жана алар ачык айтууга мезгил келдиби же президент алардан арылдыбы? Ошолордун бардыгы тегерегине барып калып атат да. Барганда ал оңою менен тамыры кесилбейт экен да. Сиз айтып атпайсызбы, кезеги келгенде айтам деп, кеч болуп калбайбы? Уже айтчу убакыт келди. Саламатсызбы Азаттыктын угарман жана көрөрманы. Азаттыктын маегинин бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты, парламенттеги элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев. Акылбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына парламент каникулга кетер алдында иш кызыды. Өткөн апталарда өтө кызуу талаш тартыштар болду. Алардын биринде президент Садыр Жапаров менен сиздин кудалык мамилеңиз боюнча суроолорго да жооп кайтарып, буга чейинки президенттер учурундагы туугандык мамиле, андагы көрүнүштөрдү көтөрдүңүз. Бул талкууну мен чыгыш себеби жөнүндө мен сизден тактагым келип атат. Анан деги эле ошол чынында эле сиздин президент менен дал ушундай жакын мамилеңиз, туугандык мамилеңиз жогорку кеңеште кайсы бир таасирди арттырууга себеп болуп жатабы? Рахмат эми сурооңузга Бакыт мырза. Мен биринчиден ушул мына парламент уже экинчи каникулга кетип атабыз. Кетер алдында турабыз да мына. Бүрсү күнү акыркы сессия болуп, жабылыш болот. Анткени ошол мына канча деген мыйзамдар бар баягы. Эми ошол мыйзамдардын баарын биз жеке өзүбүз үчүн эмес, же бир депутат, же мен үчүн эмес, бир жеке кызыкчылык үчүн эмес, ошол мамлекет үчүн көптөгөн мыйзамдар, көптөгөн ратификациядан өткөрчү кредит, грант, бөлөк мыйзамдардын бардыгы бар. Ошолордун бардыгына мына 29-унда кеч болсо дагы, түнкү 10, 11, 12 болсо дагы ошонун баарын бүтүрүп, ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өнүп өсүшү үчүн деп бардыгыбыз депутаттар дагы өткөндө төрага Нурлан Тургунбекович Шакиевтер менен дагы сүйлөшүп, ошо 29-унда мыйзамдардын баягы шашылыш мыйзамдардын бардыгын өткөрөлү деп сүйлөштүк депутаттар дагы бардыгыбыз. Эми куда жөнүндө өткөндө дагы буга чейин дагы айтылып келаткан элдин бардыгы билет куда экенибизди. Эми мен кичинекей кезимде Садыр Нуркожоевич Жапаров ал дагы кичинекей мектепте окуп жүргөнүбүздө биздин куда болуп агабыз менен Садыр Нуркожоевичтин эжеси үйлөнүп баш кошкон да. Эми мен аны үчүн сыймыктанам, кубанам. Анткени Садыр Нуркожоевич Жапаров ал убакта мен депутат болорумду, Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болорун аны эч ким билген эмес. Эми мен кубанганым ошол мына бүгүнкү күнү куда болуп, куда деген 1000 жылдык деп коет. 1000 жыл ошол куда болуп, баягы куда суу кечирет деген жакшы кеп бар. Эми ошол агам менен агам болсо 16-жылы өтүп кеткен. Эми агам менен жеңемдин бала чакасы бар, бүгүнкү неберелери бар. Мына неберелери үйлөнүп жайланабыз келатканына мен өтө кубанычтамын. Бирок сиз буга чейинки ошол талкуунун жүрүшүндө айтып калбаңызбы? Буга чейинки бийликтер учурундагы туугандык мамиленин аркасы менен бир топ мыйзамсыз иштер болгон депчи. Анан азыр дагы ошол маселе көтөрүлгөндөн кийин ошол сыяктуу иштер болуп жаткан үчүн суралган жокпу? Мисалы, сиздин президент менен жакын мамилеңизди колдонуп, кайсы бир маселелерди чечүүгө колдонгон үчүн ушул талаштар чыккан жокпу? Эми Бакыт мырза, мени мына бүгүнкү күнү 1,5-2 жыл болуп калды депутат болгон. Ага чейин дагы баягы гос органдарда иштеп келгем. Мени менен иштеп жүргөн, мени жакшы тааныган кишилер бардыгы билет. Мен бөлөк адамдарча ошол өткөндө Али Арабжалиевдин фамилиясы дагы аталып, ошол куда болгон тиги бу деп айтып өттүк. Мисал үчүн эми мен баягы
Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болып келгені мен өзімнің қызығушылығым үшін же бір туғандарымның же балдарымның деп ешбір жерде чуркаганым жоқ. Мамлекеттің қызықшылығы үшін ошо мамлекеттің мыйзамдарын жазып бүгінгі күні жұмышта отырам. Анткени мына өткенде да мен айттым. Ошол Куда дегенди ким чыгарды? Ошол Сооронбай Жээнбековдун кудалары ошол жогорку кеңеште парламентте депутат болуп отурду. Али Арабжалиев. Ошол жерде ар кандай баягы бизнесмендердин, карапайым кишилерди коркутуп, куда экенин билгизип ошол жерде анча-мынча бизнестерин тартып алып, дагы бөлөк жаман көп иштерге барды. Өзүңүздөр билесиздер, баягы Даниэль Ажиев деген бала дагы ошол Абжалиевдин баласы боюнча кандай кайрылганын өзүңүздөр көрүп, интернет, соц тармактардан көрүп калдыңыздар. Мен мисал үчүн бирөөнүн бир тыйынын албай, наоборот, ошол өзүмдүн колуман келсе, ошол айлыгыманбы бирөө ооруп атса, же бирөө кандай жардамга муктаж болуп атса, ошол айлыгымды алып барып берип, элдерге мен жардам берип келетем. Мен кудамын же жакын президентке жакынмын деп, мен боюмду көтөрүп, же бирөөнү коркутуп, үркүтүп, же бирөөнү теңиме албай, андай кадрдык башка маселелерге аралашуу боюнча, наоборот, туура эмес болуп аткан иштерди мен ошо парламентте ачык айтып, кандай эмне болуп атканын ошол президентибиз, бүгүнкү президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду окуса экен, ушуну көрүп билсе экен деп мен аракетимди кылып келетем да. Мен өзүм баймын, кедеймин деп айтпайм, ортодомун. Мен мисал үчүн мыйзамсыз бир камогум болсо, капса, ошол журналисттерби ким тапса, мен ошогон эч чыр чатагы жок берем. Же бир сотук ушу Бишкектин тегерегинде жерим болсо, аны да берем. Мен үйүм бар, 96-жылы алгам, ошол үйдө мен бүгүнкү күнгө чейин жашайм. Ошол Али Арабжалиев убагында кандай жашаганын билбейм. Мына Сооронбай Жээнбеков менен куда болгондон кийин мына VIP городокто үй алып, үй салышып, балдары, күйөө балдары, кыздары бардыгы ошондой VIP городокто жашайт да. Мен эч кандай VIP городокто эмес. Мен 96-жылы кандай жашасам, бүгүнкү күнү ошондой жашайм да. Албетте, адамдардын мындай туугандык мамилеси ал өзүнчө, бирок Кыргызстанда эгемендик жылдары басып өткөн жолго байланыштуу, окуяларга байланыштуу, эки жолку, үч жолку бийлик алмашууга байланыштуу, дал ушул туугандык байланыштын, жакындык мамиледен улам бир топ кесепеттерди көргөн үчүн ушул сыяктуу мамилелерге көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Анан деги эле ушул президенттин, сиз айтып калбадыңызбы, туугандарым, үй бүлө мүчөлөрүмө байланыштуу эч кандай мыйзамсыз аракеттер байкалбайт депчи. Бирок буга чейин ушул сиздин агаңызга байланыштуу мэрияда иштеген, жазыла калып жүрөт маалымат каражаттарында. Мына ушунун баары сиздин тиешеңиз жок деп так кесе айта аласызбы? Мен так кесе айта алам. Анткени мына агам жөнүндө сөз болуп, мына Бишкек асфальт сервиске барды, тиги бу деп атпайбы. Мен бүгүнкү күнү агамды жумуштан кет дедим. Анткени ошо жерге буга чейин агам баягы Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болгонго чейин дагы ошол мына 55-ке чыкты. Ошол убакка чейин кызмат кылып, ошол МВДда өмүр бою иштеп, полковник болуп, андан кийин СМЕО-га иштеп, андан кийин УНАада иштеп, ошол Садыр Нуркожоевич келгенден УНАага барды. Аякта да сөз кылып, ар кандай сөздөр кылып аяктан кеткен. Мына бүгүнкү күнү ошол Бишкекте мына жолдорубузду өзүңүздөр билесиздер. Эми ошол жерге барып президентибиз айтып атпайбы? Ким болсо ошо болсун, мен үчүн иштеп берген киши керек деп. Эми ошон үчүн иштеп бер деп койгондур, жакшы ой менен. Эми ал киши аракетин кылып агам иштеп атат. Мен бүгүнкү күнү агама да айттым. Жумуштан кет. Биякта ар кандай сөздөрдү чыгарбай. Ушундай биринчиден ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичке, экинчиден мага сөз тиет экен. Эми пенсияга чыгып, пенсияң менен эле акырын оокатыңды кылсаң болот. Ошол жумушту ташта деп мен өзүмдүн да кеңешимди бердим. Кудай буйрса, ал жумушун өткөрүп берип таштап кетет. Блогерлер отуруп алып эле жаза берсе, бардыгы окшошо бербейт. Эми эл дагы мына бүгүнкү күнү түшүнүп билип калды да.
алар кандай эмнени жазып атканын бардыгын билип атат. Эми баары бир азыр суроо бересиз, ошол журналисттер боюнча, блогерлер боюнча өткөндө мен айткан сөзүм боюнча үйүнө Ыдырыс Исаковго байланыштуу айтып жатасыз да. Ошол боюнча өзүм эмелерге дагы, ошол жогорку кеңеште журналисттерге дагы мага келгенинен мен журналисттерге өзүмдүн жообумду бергем. Кандай жообумду бергем уккансыздар. Эми мен ошол жерде айтып атам. Бүгүнкү күнү баягы эркин журналистмин, жеке журналистмин деген тиги киши сурагандай удостоверениең барбы дегенде, удостоверениясы жоктор дагы бир камера, телефон көтөрүп алып эле элдин жакшы жагын же бир жакшы иштерди кылып атат, же туура эмес иш кылып атса, ошол материал топтоп прокуратурагабы же ГКМгабы, органдарга, МВДга, органдарга өткөрүп бериши жерде алар өздөрү бүт иштин баарын өздөрү милиция болуп атат, өздөрү следователь, өздөрү прокурор, өздөрү сот болуп атат да. Бирок ошол учурда мисалы ошол Ыдырыс Исаковго байланыштуу кол көтөргөн адамдын аракетин колдогондой болуп калдыңыз да. Журналист деги эле жөнөкөй адамга кол көтөрүү канчалык деңгээлде бул мыйзам менен каралыш керек да. Айрым учурда ошо айрым мамлекеттик органдар өз убагында чара көрбөгөн үчүн дал ушундай мындай резонанстуу иштер чыгып калып атпайбы? Сиз ушул жагынан кандай көз караштасыз? Эми Бакыт мырза мындай. Мен баягы Ыдырыс Исаковдун тартып, эме кылып, көргөзүп өзүнчө эме кылса мен макул болот элем. Эми үйүнө барып алып, аны үйү дегеним ал жерде 15 жыл мурун, 20 жыл мурун мыйзамдуу чыгардыбы, мыйзамсыз чыгардыбы, чыгарып алды. Анын документтери бар, анын менчиги, туурабы? Анын үйү. Барып алып эле коркутуп, үркүтүп, жаңкынтып камерасын көтөрүп алып эле тартып, ал киши өзүнүн оюн айтып атат. Сен үчүн мен үй бүлөм менен ажыраштым. Эми сакалдуу эле киши экен. Эми ошондой эмеге жеткирип атат да. Бирок кол көтөргөн мыйзамсыз да. Бул жоопкерчиликке тартылыш керекпи? Ошол адам кол көтөргөн үчүн. Эми кол көтөргөн үчүн ал өзүнчө барып тиги Ыдырыс Исаков барып тарткан, ал дагы мына мисалы үчүн сиз деле журналистсиз. Сиз мына менден азыр бүгүн интервью алып атасыз. Ошол интервьюну сиз маган көргөзүп, момдай тартылды, момдай болду, ушуну чыгарайынбы деп сиз да уруксат сурашыңыз керек, туурабы? Чакыруу да, чакырып жатканын өзү ошол да. Ооба. Анан барып алып эле мына көрүп атабыз. Өткөндө Таласта бир жерде дагы бир журналист барып алып, роддомго барып алып, мен кирем дейт да. Эми аякка киргенге болобу? Эми сиз өзү ойлосоңуз. Дал ушул сөз эркиндигине байланыштуу дагы парламентте бир топ мыйзамдык демилгелер көтөрүлүп атпайбы? Массалык маалымат каражаты жөнүндөгү жаңы мыйзамдын долбоору дагы талкууда турат. Анан дагы бир маселе парламентте көтөрүлгөн талаштуу демилгелердин бири бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк өкүл катары каттоо боюнча мыйзам долбоору сунушталып жатат. Анын демилгечилеринин бири дагы сиз экенсиз. Жарандык коом, эл аралык уюмдар бул мыйзам демократияга доо кетирерин, Орусиядан 95% көчүрүлүп алгандыгын эскертип жатат. Айрым депутаттар баш тартышты. Эмне себептен сиз демилгечи болдуңуз? Кандай негизде бул мыйзамды колдоп жатасыз? Мыйзам долбоорду. Эми бул бейөкмөт боюнча мыйзам кирген, ошол көп депутаттар инициатор болгонбуз. Анын ичинде мен дагы бармын. Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат. Эми бул каникулга чейин каралбайт. Күзгүгө калды. Күзгүгө калды. Эми күзгө чейин дагы биздин өзүбүздүн ошол депутаттар менен кеңешип, кандай чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды. Ошол боюнча дагы көп талкуу болот. Мен дагы өзүмдүн бүгүнкү күнү ой пикирим бар. Ошол депутаттар менен дагы сүйлөшүп атам. Бейөкмөт боюнча мыйзамдын баягы автору биздин эжекебиз. Ошол киши келип инициатор болуп бизге кошул дегенде мен кошулгам. Мен бүгүнкү күнү мен да ойлонуп атам. Ал боюнча кандай чечим кабыл алам?
Сиз айтасыз. Айтам. Бирок негизинен ошол сырттан жардамды мамлекет деле алып атат. Бул жерде жарандык коом, ачыктык, жанагы өлкөдөгү коррупциялык иштер, деги эле туура эмес иштерди эскертип жатат деп жатпайбы? Жарандык коомдун болушу, ага карата көзөмөлдүн күчөшү боюнча көз карашыңыз кандай? Мисалы, акыркы учурда тескерисинче бийлик ушул куугунтукка бара жатат деген пикирлерде болуп атпайбы? Эми баягы ар бир мамлекетте, ар бир жерде ошондой көз караш болот экен. Ошондой бейөкмөттөр айтат экен, куугунтук кылып атат деп. Бүгүнкү күнү мен чынын айтайын, куугунтук болуп журналисттер боюнча эми баягы сиз айткан турасыз, бир журналистте чыгарып ийди эле го. Болот Темиров. Болот Темиров. Ошол боюнча айткан. Эми ал кишинин чын. Мен эми баягы журналисттерди куугунтуктап тиги бугул деп эч жерде айтканга укугум да жок, бирок эми бүгүнкү күнү ушул мамлекетибиздин оңголушуна, бир мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө журналисттерде салымын кошуш керек да, чынын айтканда. Эми бирөөнүн жамандыгын издеп эле бирөөнү асылып алса, только анын тууганы ким, кандай, эмне экен, ошолордун бардыгын чукуп чыгып эле элге жарыялап, бул мындай экен, калпты, чымды бардыгын жазып атат да. Ошон үчүн анын тем более экинчиден жарандыгы бөлөк мамлекеттик экен. Ошондуктан чыгарылды. Ал эч мен мисалы үчүн куугунтук деп ойлобойм. Бирок жана коррупцияга каршы алдын ала эскертип, мыйзамсыздык болуп атат. Могу жерде мондай маселелер болуп атат деген дагы журналисттер көп да. Мисалы, ошол көп маселелерди айтып чыгып атпайбы? Эми аларды мен да колдойм. Аны ошол президентибизде, өкмөттө бардыгы угуш керек да. Ошол алдын ала коррупция болуп атат, же момдай жээлип кеткен, момдай болгон деп ачыктаса, аны бардыгыбыз көрүш керек. Бакыт мырза, мындай да, мына ар бир жерде бардыгыбыз айтабыз го, мына 30 жылдан бери мамлекетибиз кандай акыбалда болуп, кандай акчалар уурдалып, ошол келген кредит, грант кандай чөнтөккө кетип атканын бардыгыбыз көрүп атабыз. Мына 3 жылда сиз деле калп айтпай болушуңуз керек. Ушул мамлекетибизде кандай жылыштар болуп атат, жолдорубуз, садик, мектеп, бөлөк иштер кандай жылып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин канча деген акча келип, мына 5 миллиард карыз мойнубузда илинип турат. Бүгүнкү күнү билесиз. Ошолордун баарын мамлекетибизге түз салганда, мамлекетибиз жолдорубуз зыңкыйып, ар бир жерде мына ар бир бүт Кыргызстан боюнча көйгөй бир. Барсаң суубуз жок, садигибиз жок, мектебибиз жок. Илгерки 40-50 жылкы, 60 жылы салынган садик мектептер оңолгон жок да. 30 жылдан бери. Только мына тестти урабыз дедик. Мен ошондой эсептөө палатасында иштеп аттым, аудитор болуп иштеп аттым эле. Мына өзүм текшерип чыктым. Бир ТОсу жок, 386 миллион долларга курдук деп 150 миллион акча кеткен жок. Мына ага чейинки Максим түзүп келген договорлор бар. 150 миллионго түзүп келген, ошол реконструкция кылабыз, тестти жаңылайбыз деп. 150 миллионго курулчу немени 386 миллион деп курду дагы акчанын баарын чөнтөгүнө салып, мына Сапар Исаков болсо качып жүрөт. Ошол акчага чартаңбай тээп жүрөт да, каякта жүрсө дагы. Эми ошондойлордун баардыгы мына канча деген акчалар уурдалды, торговый центрларды бөлөк өздөрүнүн бизнестерин кылды. Шадиев, Аскар деген Америкада качып жүрөт. 200 500 фура трак алып алып деп. Мына мамлекетти уурдап тоноп бүтүрдү да. Мына азыр дагы айтып өтөйүн. Мына 3 жылда ошондон кийинки эле 17-жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп келди. 3 жылда эмне иш кылды? Кыргызстанга бир иш кылбай 3 жыл ошол Атамбаев менен өзүн президент кылып койгон киши менен согушуп, мамлекетти мына ошо куда деген ошондон чыккан. Тоноп талап, ошол иниси Асылбек Жээнбеков деген экөө отуруп, андан бөлөк дагы депутаттар менен биригип алып, далай мыйзамдарды киргизип, ошол банктар боюнча мыйзамдарды кийирип, тетиги списанияга тууралап туруп,
2009 жылдан бері төленбей тұрған налогторду списать етишти. Эми ошол жерде Азамат Арапбаев деген депутат бар эле, ошол Асылбек Жээнбековдор менен бирге ошондой мыйзамдарды кийирип, ушундай мамлекетибиздеги. Бирок ошолор жоопко тартылган жок да. Мисалы, азыркы күндө тартылып жатабы? Эми ошолор боюнча мына азыр Бакыт мырза айтып өтөйүн деп атам. Мына Сооронбай Жээнбеков бүгүн экс президент деп резиденцияда мамлекеттин машинасын минип, мамлекеттен охрана алып, мамлекеттен тамактанып, мамлекеттин пенсиясын 100дөн ашык миң менен отурат. Мен азыр ошонун баарын эсептетип атам. Охранага канча кетип атат, машинага, бир эле өзүнө, үй бүлөсүнө, тегерегинин бардыгына ошол мамлекеттик жеңилдик берилгенби деп ошолордун баарын. Кудай буйрса мен муну парламентте көтөрүп, мыйзам алып чыгып, ошол Садыр Нуркожоевич президентибизге дагы кайрылып, бул кишинин экс-президент деген макамын алдыртканга. Анткени бул ошол экс-президент деген макамга татыктуу эмес. Сиз айтып калбаңыз, мына 3 жылда экономиканы иретке салып, буга чейинки мыйзамсыздыктарды мындай жоюуга аракеттер болуп атат. Бир топ бюджеттин киреше бөлүгү көбөйдү, салыктар топтолуп атат депчи. Бирок ошол учурда оппозицияга каршы куугунтук күчөп атат. Гемпироват сыяктуу иштерди, активисттерди камап атат, маалымат каражаттарына көзөмөл күчөтүлүп, аны жабуу аракеттери болуп жаткандыгы боюнча дагы сөздөр айтылып жатпайбы? Сиз буга кандай көз караштасыз? Мисалы, акыркы эле парламенттеги оппозициячыл саясатчы Адахам Адумаровго кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракети боюнча деле. Эми мына ошол гемпироватты шылтоолоп көп оппозициялык кыймыл мүчөлөрү чыгып, төңкөрүш кылып, ошол бийликти күч менен басып алабыз деген сөздөрүн өзүңүз дагы угуп көрүп атасыз. Аракет болгондо ойлойсуз, сиз ишенесиз. Эми аракет болуп атат да. Сен 100 киши алып келесиң, мен 500 киши, сен 5000 киши алып келесиң деген мына сөздөрдүн баардыгыбыз угуп атат. Мисалы үчүн гемпироватты чынын айтсам мен дагы көрө элекмин. Мындай сыртынан өтүп барат көрүп атам. Мына гемпироват боюнча ошол эле президентибиз Садыр Нуркожоевич да түшүндүрүп атат. Элдерге бардыгына түшүндүрүп атат. Камчыбек Кыдыршаевич, Ташиев дагы ошол барып ошол жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Өзбек менен Кыргыздын ортосундагы көп иштерди жүргүзүп, мына 19682 гектар жерди Кыргызстанга өткөрүп алды. 19682. Мына бүгүнкү күнү ошол гемпироваттын башкаруусун 50-50 кылып чечишти. Жаманбы? Азыр бүгүнкү күнү сууңду аласыңбы, балыгыңды кармайсыңбы, барып кыргыздар бардыгы ошо жерде Өзбекстан тараптан канча солдат келсе кайтарган. Кыргызстандан ошончо солдат келип кайтарып дамбаны чогуу башкарып атат. Ал жаман деп ойлобойм. Ал жөн эле баягы шылтоо болуп калды да, ошол бир чети мына азыр эле айтып өттүңүз, ошол куугунтук болуп атат оппозиционерлерге. Оппозиционерлерге шылтоо болуп, ошондон элди көтөрүп, анан төңкөрүш кылабыз деп чыккандары чын деп мен өзүм ойлойм да. Анткени мен алар менен чогуу отурган жокмун, көргөн жокмун. Мен дагы сиздей эле ошол соц тармактардан, бөлөгөмөлөрдөн мен ар биринин сөзүн угуп билип атам. Анткени мен деле эми Кыргызстанда көчө же бүгүн келип калган жокмун депутат болуп. Мен Кыргызстанда мына ушул жерде туулуп өсүп, киндик кан тамган жерим. Ар бир адамдын бүгүнкү күнү биз дагы кыял жорогун кандай эмеге баратканын ар бирин мындай көрүп билип эле турабыз да. Ошол эле Адахам Кимсанбаевич боюнча мына азыр эле айтып өттүңүз, ошол куугунтук болуп атат дейт. Эч кандай куугунтук болгон жок. Адахам Кимсанбаевичке куугунтук болсо, ошол парламентке дагы эмеси менен, партиясы менен депутат болуп келмек эмес. Куугунтук болсо. Парламентте бар 61 добуш менен суракка барганга биз макулдугубузду бердик. Мадумаровго макулдук бергенибиз Баткендеги 2009 жылкы протокол. Протокол боюнча, ошол 2009 жылкы протокол боюнча 275 метр жерди ошол тажиктин жери деп 49 жылга арендага алып атабыз деп кол коюп берген да, $1 деп. Эми Адахан Мадумаровдун бир эле ал жер эмес. Мен парламентке жаңы келгенде де көтөргөн мына Каркара.
Каркыра деген эмне деген жайлуу эле. Мына бүгүнкү күнү ошол убакта мына 2006-2007 жылы ошол биздин менин агам жана каза болуп калган агам ошол жерде талашып тартышып бул жер биздики деп канча ыйлап жүрдү. Ушу Бишкекке чейин келип жүрдү, чогулуш кылды. Агамды кийин куугунтук деп ошону айтат. Кийин роодага камап сен эмне элдерди минтип ызычы кылып атасың деп мына Каркыра жайлоосун казак кошуналарга бердик. Андан кийин мына 4 пансионат. Мына Токмоктогу Кеминдеги. Кеминде эмне? Тиги Кең Булуңдагы чыканакты билесиз. Мына бүгүнкү күнү зым менен тозулуп турат. Ал жерде өткөрүп беришти. Андай жерлер толтурат. Мен мисал үчүн алар боюнча бүгүнкү күнү уруксат бербесек дагы мен көтөрүп ошолорду кошуп дагы иш козгогула деп айтат элем да. Мадумаров ошо парламентке келип бийликтин дарегине ачуу сындарды айткан учурда көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн саясий балким бир буйугу бар деп жатышат да. Азыркы президентти, анын УКМКнын башчысын, өкмөттү сындап жаткан учурда жоопко тартылышы ошо куугунтук катары саналбайбы? Буга чейин эмне үчүн көтөрүлгөн эмес анда? Эми буга чейин деле баягы ошол бир бийликти өзү отургандан бөлөк бийликтердин бардыгын сындап эле жаман айтып кичине келатат. Эми буга чейин мына ошол Акаевден баштап Сооронбай Жээнбековго чейин ошол мамлекеттердин ошол Тажикстан менен Өзбекстандын границалары бекемделсе экен, өзүбүздүн границабызды тактап бекемдеп мына канча деген Баткенде өзүңүз билесиз, солдаттарыбыз, офицерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз өлүп кетти да. Ким бирөө ошол жерди чечем деп бир президент кайрылган жок да. Кайрылган да жок, ошол көтөргөн да жок да. Маселе көтөрүлгөн учурда азыркыга туш келди деп жатасыз да, демек. Мына ошогон чечкиндүү болуп, ошол границаларды бекемдейм, чечем деп мына азыркы президентибиз ошондой күч аракетин кылып атса, ошол кишиге кайра колдоп, коштоп, Моголчени мындай, Моголченди мондай кылып берип салдык эле, ушуну туура эмес кол коюп койдум эле деп айткандын ордунда кайра ал деген башкача, ал деген сабатсыз, бул деген мындай деп ар кандай эмелерин, ой пикирлерин айтып атпайбы? Аларга бийлик эле керек болсо, эми президентибиз, азыркы президентибиз өмүр бою отурбайт, кийинкиге даярданып, андан кийинки президент болуп ошогон иш кылыш керек да. Анан сөз эркиндиги жөнүндө мен суроо катары бергим келип атат. Азаттык радиосунун айланасында да бир топ окуялар болбодубу? Мисалы 1-Май райондук соту ишмердигин токтотууга чечим чыгарды. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мен сизден ушул боюнча да сурагым келип атат. Сөз эркиндигине байланыштуу маселелер көтөрүлгөндө азаттыктын айланасындагы маселелер да талкууланбайбы? Мен мисал үчүн баягы азаттыкты журналисттери мен мындай барктап сыйлап жүрөм бүгүнкү күндө. Буга чейин келип атканыңыз деле, интервьюга макул болгонуңуз деле. Эме жок, мен мисал үчүн азаттыктардан бир гана ошол сиздердин эмеңиздер болду. Баягы ошол Баткенде тажик менен кыргыздын согушунда мына кыргыздар баштады деген үчүн, ошон үчүн сиздерге көп көңүл буруп, ошол президентибиз дагы, өкмөт мүчөлөрү дагы көңүл буруп, анан бүгүнкү күнү ошондой эмеге түшүп калдыңыздар да. Бул боюнча мен дагы өзүмдүн ошол бийликке дагы, ошол президент Садыр Нуркожоевич Жапаровго дагы мен өзүмдүн сөзүмдү айткам. Ошол эме баягы бирок ошол убакта дагы ошол сайттан алып койгула деп сиздерден суранганда, ал сайттан ала албайбыз тиги бу дегенге ошогон көп эме. Бирок сиз жалпысын жабылышын колдобойсуз? Жабылышын мен колдобойм. Жана видео жөнүндө айтып калдыңыз, эми ал жакта Азаттыктын өзүнүн позициясын айткан, ал жерде ушу эл аралык журналистиканын бардык принциптери сакталган деген жөнүндө айткан. Эми ал башка кеп, мен дагы бир нерсени сурагым келип атат. Мына парламент жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Парламенттин ишмердигине кандай баа бересиз? Соңку учурда жогорку кеңеш мындай бир аз бели жумшак, президенттик администрациянын кол баласына эле айланып калды. Ал жактагы депутаттардын өз көз карашын коргой албайт деген сыяктуу сындарды айтылып жатпайбы? Чын эле ушундай болгон жокпу? Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми Бакыт мырза баягы
жана айтып өтпөдүм, эми сырттагы кишилер айта берет. Ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири бар. Ар бири. Эми сиз деле журналистсиз көрүп атасыз. Ар бир сессияда, ар бир комитетте кандай талаш, тартыш, талкуу жаратып атканын ар бириңиздер көрүп атасыздар. Ал жөн эле сыртта көрө албаган, ошо айтып атпайм, ал ошо сүйлөп анча-мынчалары бир эки үчөө жүрөт. Алар тиги добушун да бербегендер. Мен аларды жакшы билем да. Эми добушун берип мындай ошол депутаттарды кадырлап, барктап, сыйлагандар бардыгы көрүп атат. Ошол өзүнүн жеке, мына билесиздер, бир мандаттуу партийный болуп, 36 бир мандаттуу болуп, 54 партийный болуп келди да, мына 36 округтан келди шайланып. Ар бири ошол жер-жеринде барып, элдердин көйгөйүн угуп, ошол мыйзамдарын жазып, бүгүнкү күнү өздөрүнүн ой пикирин түптүз айтып, бир өкмөттөнбү же президенттенби тартынбай айтып атат. Анан бели жумшарып кетти же белин кайрып салды деген ал калп сөз да. Дагы бир нерсе, сиз буга чейинки маектериңизде ошол президентти курчаган айрым адамдар туура эмес иш алып барып жатканын айтып, керек болсо алардын аттарын ачык айтууга дагы даяр экениңизди айткансыз. Бул 1,5-2 жыл мурун болуп калды окшойт. Алар кимдер жана алар ачык айтууга мезгил келдиби же президент алардан арылдыбы? Эми бүгүнкү күнү баягы былтыр айткам туура бүгүнкү күнү деле иштеп атат. Жанында ар кандай адамдар бар. Көз боочу адамдары да бар экен. Эми бардыгын Кудай буйрса мезгил келе элек азыр. Мезгил жакындап калды. Айтам, анын бардыгын мына бүгүнкү күнү ошол биздин көп ошол экономикага дагы ошол мамлекетке түшүп аткан көптөгөн салыктар, бөлөк булактардан келип түшүп аткан акчалардын бардыгын туура эмес пайдалангандар да бар. Анын баарын эми эл да көрүп атат, мен да көрүп атам. Эми мен айтып атпаймынбы, баягы президентке бүгүнкү күнү күнүгө киришкенге дагы мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ал кишинин дагы мына чынын айталы, бүгүнкү күнү ал киши күнү-түнү иш кылып атат. Мен сырттан да угуп атам, өзүм да көрүп атам кандай күнү-түнү ошол мамлекет үчүн, мамлекетти бир оңдоюн, бир жакшы тарыхта кылайын деген адамдардын бири да. Ошол мамлекетти өнүккөн мамлекеттердин катарына кош. Мен ал киши менен жаш кезимде дагы чогуу өсүп чоңойгон адам катары билем. Ал кишинин жүрүш турушун, мамлекетчилдигин эч качан өзүн же туугандарын же бөлөк аялынын туугандарын бирөөнү ойлобогон адам бул. Ошол өзүнүн башын ошол мамлекет үчүн сайып күнү-түнү чуркап атат да. Ошон үчүн мен дагы аган мишайт этип чалып же барып эме кылбайын. Ошол жанында жүргөн кишилер туура эмес иштеп аткан кишилерди да айтып, ал кишине кабатыр кылбайын. Ошол иш кылып аткан кишини эме ишин алып бара берсин деп алагды кылбайын деп атам да. Бирок кайсы бир мыйзамсыз, туура эмес иштер болгон учурда сиз айтууга даярсыз. Айтууга даярмын. Сын пикир туура эмес кетип атса. Сын пикирди ар дайым айтууга даярмын. Анткени билесиздер, мына ошол Садыр Нуркожоевич Жапаров 2005-жылы депутат болуп келди, бир мандаттуу округтан, ошол түп округ. Андан кийин 2010-жылы 2000 канчанчы жылы Ак жол партиялар түзүлдү го? 2007-жылы. 2007-жылы. Мына 2007-жылы мен Атамекен партиясы менен бирге баргам, оппозицияда. 2010-жылы алар болсо Ата журт партиясын түздү. Ошол убакта дагы мына Садыр Нуркожоевич келип Ата журтка кир, биз менен бирге бар депутаттыкка деген. Мен ошондо дагы Ата журтка кирбейм, мына Атамекен менен баргам. Эми муну неге айтып атам? Анткени биз баягы биздин оюбуз, баягы эмелерибиз түз мамлекет үчүн. Бирок саясий көз карашыбыз эки бөлөк. Бүгүнкү күндө президент Жапаров баш болгон бийлик мурдагылардын каталарынан сабак алып жатабы? Же каталарга жол берип койгон учурлар да барбы? Эми алар дагы
жакшы билет эми, аны жакшы билет. Эми сабак алып баткан учуру да болду. Бөлөкчө ошол бийликтин ошибкаларын кайталап аткандары дагы болуп атат да. Анткени эми биз кыргыз мамлекети, Кыргызстанда ошол бийликти иштеп канча деген адамдарыбыз ошол завод, фабрикаларды талкалап, канча деген ошол мал чарбасын, сельский хозяйство, жерлердин баарын талкалап, коррупцияланып алган кишилер кийин балдары дагы көрүп алат экен да, ошонучу. Ошолордун бардыгы тегерегине барып калып атат да. Барганда ал оңою менен тамыры кесилбейт экен да. Анын тамырын эми буюрса мына убакытта келди, уже мына президент болуп отурганына 2,5-3 жыл болду. Анын баарын көрүп атат, элди айтып атат. Мен дагы ошол өзүнө түз барып айта албасам да парламенттен анда-санда кыйкырып айтып атам, көрүп атат. Эми ошонун баарынан өзү мисалы үчүн канча деген куугунтук жеди, түрмөдө отурду. Ошон үчүн айтып атам да, мен ошол мамлекетти оңдойм. Мага только мамлекет, эл керек. Ошол мамлекетибиз жаркыраган мындай жакшы мамлекетте жашашыбыз керек деп ошогон аракетин кылып күнү-түнү чуркап атат да. Анан эми жанагылардын баарын анча-мынча ошо парламенттеби, кезиккендеби айтып калып атабыз. Эми бир тиешелүү сабак алат деп ойлойсуз? Тиешелүү сабак алат, бирок дагы өзүбүздүн көп айта турган эмелер бар. Эми ал киши президенттин тегерегинде мына Атамбаев өзү эле айтып чыкты го. Мен 5 жыл, 6 жыл, 5 жылда 5 жыл эчтеке көрбөй отуруп турмун. Ушундай тегерегимде эле угуп, эч кимди укпай тигилерди жаман көрчү элем дегендей. Президент болгондон кийин тегерегиндегилер ар бир адамды бузганга аракет кылат экен да. Мен ушул нерсени сизден да сурайын деп атам да. Сиз айтып атпайсызбы, кезеги келгенде айтам деп. Кеч болуп калбайбы? Эми кеч болбогонго аракет кылам, уже айтчу убакыт келди. Түшүнүктүү. Рахмат агай. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттеги элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев болду. Түмөнбаев мырза менен мен Бакыт Асанов маектештим. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бул маекти биздин социалдык тармактардагы жана YouTube'дагы баракчабыздан көрөсүз. Эгер биздин продукциялар дагы көп аудиторияга жетишин кааласаңыз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, бизди бөлүшүңүз. Сак саламатта калыңыз.